Кийинки сөз Момбеков Рыскелди Чыныбековичке берилет. Рахмат, Талант Турдумач. Албетте, ар бир адамдын пикирин сыйлаганга милдеттүү. Менин пикирим өзүмдү айттым да, кандай ыр болсо дагы анын сөзүнүн оогун автору болот. Азыркы демилгелеп жаткан, биз карап жаткан баш мыйзамдын ачыгын айтканда сөзү аппарат президенттики, оогуну Конституциялык кеңеш меники, аткаруучу жогорку кеңеш болот атпайбы? Башкаруучулар башка болот атпайбы? Палекеттин баардыгын биздин башыбызга үйүп атпайбы? Баш мыйзамды бузуу жолу менен кабыл албайт. Эң башкы нерсе. Мен башчыга наразы эмесмин. Мен баш мыйзамга наразымын. Ушунун капка кишибеге салып келип, биздин алдыбызга чыштап, биротоло жаманат болгонсуңар, ушул этеңерде да ушул жаман жерден этеңерди алып кеткиле деп бизге үйүп салдыңар да. Бүгүнкү күнгө чейин автору жок. Авторлор, жаңы мыйзамдын авторлору жаңыдан жазыш керек. Чыксын жерде 80 депутат. Мен макул болоюн. 80 депутат чыксын, мен ушуга анда ошого кошуп 81-чи жолу мен добуш берейин. Чыкпай 80 депутат. Кол койбойт. Анан кийин силер азыр референдум жөнүндө мыйзамга тиркеме кылып, буну берип атасыңар да кайырмасы кылып ырдап койгула депчи. Анан биз ушуга азыр добуш беребиз да. Бирок биз бүгүн добуш беребиз. А эртең келечекке биз согуш беребиз да. Конституция менен конструкциянын айырмасы болот. Конструкцияны машинанын деталын, унаанын, коробкасы, колодкасы, коленвал, карданывал, каерде турушун, алардын бири-биригине болгон кызматтарын конструктор аныктайт. Конституцияны дагы ошондой кылып бирөө аныкташ керек болчу да. Бу жерде болсо 80 депутат жазды дейбиз, 80 депутат жок, Конституциялык кеңешме жазды дейбиз. Бүгүнкү күнгө чейин ээси аныкталбаган жок. Анан ээси аныкталбаган, автору бүгүнкү чейин такталбаган баш мыйзамды башка бир мыйзамдын артына кошуп туруп, прицепке отургузуп туруп, анан бизге алып келип таштап койдуңар да, алгыла деп. Эгер ошондой болсо 2010-16 жылда кылдыр эле Конституциялык кеңешме жоопкерчиликти өзүнүн астындагы киргизсин. А эмне үчүн могу депутаттардын бардыгын кыйнап атабыз? Мына байкуштар отурат, көрүп атабыз да бардыгын. Башын ылдый салып, оңго барсам аты менен, солго барсам өзүм элем деп. Оң бетим элсем, сол бетим калат деп. Айла жактан отурат. Анан мындай жол менен баш мыйзамды кабыл албайт. Анан мынтип инструкция менен айтып коюпсуңар, Конституцияны инструкция менен качан кабыл алчу эле? Бизди келечек кечирбейт да. Жок дегенде регламент менен кабыл алсак деле болот эле да. Бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дейт. Ушу элге талкууга чыгарып эле, эринбей эле. Мен билгендер, мен жеке пикиримде Талант Турдумамедов. Ногу баш мыйзам Садыр Жапаровду бактылуу кылбайт, убактылуу кылат. Бул менин пикирим. Буну кызмат кылабыз дегендер автор эмес, буну кыянат кылабыз деген автор. Бул жарга партакайт. Бул акырында барып жарыла турган бомба. Мен ал кишиге айтып атам, бул киши шашпаңыз. Сиз азыркы Конституция менен 6 жыл иштеңиз, анан кийин демилгелеңиз. Ошондо убактыңызды узартасыз деп. Зачем? Bunun bardığın bugünkü çıkarganlar. Rahmat, урматтуу коллегалар.